Бул Иса. Салам Жерде жашаган балдар. адамдардын баарын куткаруу үчүн келген куткаруучу. Ал баардык адамдарга Кудайдын сүйүүсү жөнүндө айтып берген. Анан дагы ал ооруп жаткандарды айыктырган. Ал аябай көп кереметтерди жасаган. Бир жолу ал окуучуларын таң калтырып, суунун үстү менен дагы баскан. Өлүп калган адамдарды тирилткен. Бир жолу ал өзүнүн окуучуларынын арасында отуруп алып, аларга асман патшачылыгы тууралуу айтып берип жаткан. Ал асман патшачылыгын эмнеге салыштырса болот деп окуучуларына бир кожоюн жөнүндө айтып берди. Ал адам саякаттаганы чыгып кетип жатып, аларга жөндөмдүүлүктөрүнө жараша ар кандай өлчөмдөгү акча калтырат. Бирөөнө 5 баштык акча, экинчисине 2 баштык, ал эми үчүнчүсүнө 1 эле баштык акча калтырат. Көрүшкөнчө. Кожоюн кеткенден кийин 5 баштык акча алганы акчасын иштетүүгө салып, дагы 5 баштык акча иштеп табат. 2 баштык акча алганы дагы кошумча 2 баштык акча табат. Ал эми 1 баштык алып калганы, ал акчаны алып барып, жерди казып, ошол жакка көмүп салат. Күндөр өтүп, кожоюн саякаттан кайтып келет да, кызматчыларын текшерейин дейт. Кожоюнунан 5 баштык акча алып калганы, ага иштеп тапкан дагы 5 баштык акчасын көрсөтүп мактанат. Аны көргөн кожоюн кубанып, "О, сен кичинекей нерседе ишенимдүү болуп турсуң. Сага мындан да чоң иштерди тапшырам" дейт. 2 баштык акча алып калганы дагы кошумча иштеп тапкан 2 баштык акчасын көрсөттү. Кожоюну бул кызматчысын дагы аябай мактады. 3-чү кызматчысынын кезеги келгенде, ал болгону баягы 1 баштык акчасын кайтарып берди. Ал аны жерге көмүп койгонун айтты. Кожоюну ага ачууланып, "Жок дегенде акчаны банкка салып коюп, көбөйтпөйт белең" деди. Анан кожоюну ал кызматчысынын акчасын алып, өзүн жумуштан кетирип жиберди да, анын акчасын 10 баштык акчасы бар кызматчысына берди. Иса окуучуларына мындай деди: "Ким бар болгонун иштетип көбөйтсө, ага дагы берилет. Ал эми ким берилген нерсесин колдонуп иштетпесе, анда бар болгону да тартылып алынат."